шайлоо комиссиясынын 3 жылдык кылган иштери боюнча аудиттин жыйынтыгы эсептөө палатасынын олтурумунда каралды. Негизинен эсептөө палатасынын милдети бул жекелеп ушул жерде бир каржы бузуулар же бөлөк мыйзам бузууларды карабастан ошонун кылган ишине дагы жардам болуп эсептелинет. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи Нуржан Кармабекованын отчетунда дагы жакшы жетишкендиктер бар экен. Көп экономия болуптур бюджетибиздин каражатынан. Биз дагы ошол бүгүнкү күндөгү кеңештин отурумунда жакшы талкуу болуп, өзүбүздүн жакшы сунуштарыбызды бермей болдук. Жогорку кеңешке, министрлер кабинетине, анткени бул шайлоо комиссиясынын ишинде көп өзгөчөлүктөр бар. Саясий жагынан, бөлөкчө баягы финансыны, каржыны бөлүштүрүү жагынан, ошондуктан биз дагы сунушубузду жанагы сатып алуу боюнча мыйзам жагын карап, может быть, анча-мынча боштондук береби дегендей. Анткени ал жерде шайлоо комиссиясынын ишинде баягы референдум болобу же шайлоо жүрүшүндө ошол ишти аткарууда көп кыйынчылыктар болот. Биз да ошол жеңилдиктерди карап көрүү боюнча сунуштарды бермей болдук. Мүчөлүштүктөр деле каршы бузуулар жок экен. Биз дагы ошо ишине ийгилик каалап кетер элек. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы ошол 20-21 жана 22 жылдарды Кыргыз Республикасында өткөрүлгөн шайлоо жана референдумдарга мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттар боюнча аудит жүргүздү. Ошол аудиттин жыйынтыгында Борбордук шайлоо комиссиясына бир нече методикалык сунуштамалар берилди. Айрым процесстер боюнча сын пикирлер айтылды. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ошолорду кабыл алып, шайлоо процесстерине бөлүнгөн акчаларды эффективдүү жана максатка ылайык рационалдуу колдонуу боюнча берилген сунуштамалар, методикалык сунуштамаларды эске алып, биз мындан ары дагы аларды рационалдуу, эффективдүү колдонууга аракет уланта беребиз.